Дүйнөнү дүрбөткөн COVID-19 вирусу ала тоозду айланып өтпөй, өлкөбүздү да каптап чоң сыноого туш болдук. Мамлекеттин жаратылуу камылгасы жоктугун көрсөттү. Бирок элдин ынтымагы, биримдигинин аркасында татыктуу күрөш уланып жатат. Өзгөчө бул ооруга каршы турууда ыктыярчылардын, жарандык активисттердин жана кайдыгер карабаган атуулдарыбыздын эмгеги баалангыс. Өзүңүздөрдү карап азырынча бир адамдар чогулган жерге барбай турубуздар. Жарандык милдетин аткарып, абал курчугандан бери тыным албай карапайым калкка жардамын аябагандардын бири Индира Куралбекова. Анын айтымында коронавирус менен күрөшүүдө биринчиден убакыттан жана даярдыктан уттуруп жибердик. Бир системдүү даярдыктар көрүлбөй калгандыгына байланыштуу биз мына ушул оору каптаганда аябай чоң бир адам заты көтөрө албаган кыйынчылыктарга туш болдук. Саат сайын адам өмүрлөрү кетип жатты. Саат сайын биздин ардактуу, урматтуу мына бүгүнкү күндөгү медицина кызматкерлеринин өмүрү кетип жатты. Мындай бир чабалдыктын айынан, жетиштүү бир даярдыгыбыз жоктугунун айынан биз аябай чоң көйгөйлөргө душар болуп калдык. Ушул ковид илдети менен күрөшүүдө бир 4 ай, 5 ай кечигип даярдыктарды көрүп, анан оорунун очогу тутанып кеткенде көп адам өмүрлөрүн сактаганга жетишпей калдык. Ал эми медициналык кызматкерлердин жетишсиздиги, ооруканалардын материалдык техникалык абалынын чабалдыгы жагдайда ого бетер оорулотту. Бул көйгөй саламаттык сактоо тармагындагы мүчүлүштүктөрдү таасын ачык айкын көрсөтүп берди. Стационарларды өкмөт даярдап, адамдар дарыланып баштаганда дагы бир чоң көйгөйгө туш болдук да. Бул медицина кызматкерлеринин жетишсиздиги, ошол бейтаптарды ташый турган машинелердин жетишсиздиги бир момундай чоң ажиотаж болду. Жогоруда белгилегендей, пандемия менен күрөшүүдө ыктыярчылардын эмгеги зор. Индира Куралбекова да кол куушуруп отура бербей, өзүнүн жеке автоунаасы менен ооруган жарандарды ооруканаларга ташып, бир канча адамдын өмүрүн сактап калган. Багы ооруп жаткан бейтаптарды стационарларга, больницаларга ташуу демилгесин биздин ыктыярчылар колго алды да. Мына мен жеке өзүмдүн унаам менен бир канча адамдардын өмүрүн сактап калганга үлгүрдүм. Бул мен үчүн абдан чоң сыймык. Мен ал адамдардын эч кимисин тааныбайт деле экенмин. Бирок телефон чалып, кайрылып, ушинтип кыйналып атат, кетип баратат деп ыйлаганда үйдө мындай акыл эси жайында ар бир адам отура албаса керек, жардам бергенге ашыгат экенсиң. Мынакей өзүбүздүн өмүрүбүздү тобокелге салып, бирок элдин саламаттыгын канча адамды жеткире алсам, ошончо адамдын саламаттыгын сактап калганым мен үчүн мындай чоң бир мааниге ээ болду. Ар бир адам бүгүн ар бир адамга жардам керек. Жана ар бир дени сак адам экинчи адамды сактап калыш үчүн, улутту сактап калыш үчүн, элди сактап калыш үчүн колдон келген жардамын аябай туруп жасап бериш керек. Быйыл парламенттик шайлоо өтөт. Абал курчуп турганына карабастан далбастап шайлоонун камын көргөндөр да жок эмес. Индира айымга да партиялардан сунуш түшкөн. Бирок каарманыбыз кыйын кырдаалда шайлоого кетчү каражаттарды элдин саламаттыгы үчүн каржаш керектигин баса белгилейт. Элдин ушундай азапка батып турганын көрүп, мен азыр категорически шайлоо жөнүндө ойлоно албай турам да. Ушул учурдан пайдаланып кайрылат элем. Шайлоого кетире турган акчаларды бүгүн элдин саламаттыгы үчүн кетирбейлиби? Анан ошол элдин ден соолугу чың болуп оңолсо, сиз менен бизди ошол эл шайлайт. Сиз менен биз шайлоого барсак дагы, барбасак дагы, жеңсек дагы, жеңбесек дагы ошол элге кызмат кылабыз. Социалдык тармактарда президентке, өкмөткө абалдан чыгуу боюнча жарандардан ар кандай сунуштар берилип жатат. Аны менен катар сын пикирлер да жамгырдай жаап турган чагы. Бирок биз көп сөздөн ишке өтүп, реалдуу жыйынтык көрсөткөн чараларга басым жасашыбыз керек. Индира айым болсо медицина тармагындагы көйгөйлөрдү чечүү жолун сунуштады. Бул медицина адистеринин жетишсиздигинен чоң мындай азаптарды тартып атабыз да. Быйыл медициналык академияны, медициналык окуу жайлардын бардыгын толугу менен контракттан бошотушубуз керек. Медициналык окуу жайлардын бардыгы эми бюджеттик негизде билим алам деген ар бир жаштын
бекер билимин камсыздап берүүгө тийиштүү. Болду. Экономисттерди даярдаган окуу жай алсын, мугалимди даярдаган окуу жай алсын, башка адистиктерди даярдагандар контракт менен окутсун. Бирок медицинанын адиси болом деген ар бир жашты биз бүгүн бекер медициналык билим менен камсыз кылышыбыз керек. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду менен биргеликте бүгүнкү күндө бир топ пайдаланылбай турган мамлекеттик имараттар бар. Азыр шарт, азыркы зарылдык ошол имараттарды оңдоп түзөөдөн өткөрө коюп, реанимация кылып, инфекционный больницаларды куруп, эптеп кышка чейин бир чыгышыбыз керек. Абалдан чыгышыбыз керек. Анткени алдыда кылычын кармап кыш келе жатат. Кышта дагы кандай болот, экинчи толкуну болобу? Менимче биз уже 3-чү толкунга өтүп жатабыз азырчы. Өлкө башчы өз сөзүндө белгилегенде, пандемия учурунда мамлекеттик аткаруу органдары жаштар, ыктыярчылар, демилгелүү инсандар менен тыгыз карым-катнашта иш алып барыш керек. Анткени жапа тырмак аракет кылсак, бул оорууну да сөзсүз жеңебиз.